Арыбаңыздар, ардактуу кыргыз журту, угармандар. Акыркы мезгилде кыргыз элинде диний түшүнүк, динге болгон көз караш боюнча абдан чоң ажырым пайда болду. Ошол динди туура түшүнбөгөндүктөн, дин боюнча бирдиктүү, сабаттуу саясат жүргүзүлбөгөндүктөн ар кандай агымдар көбөйүп, ондогон Кыргызстанда бизге керек эмес, чыныгы Курандан, чыныгы ислам дининен алыс болгон диний агымдар көбөйүп, мына элдин түшүнүгүн ар жакка буруп, азыркы күндө адамдардын ортосунда диний көз караш аркылуу келишпөөчүлүк күндөн күнгө күчөп баратат. Эл топтолгон, чай ичилген жерлерде, аш тойлордо мына ушул көз караштын айынан көптөгөн адамдар бири-бири менен сем-мендешип жаман жакшы айтышкан учур күчөдү. Ал эле эмес, бир эле үй бүлөдө атасы менен баласы диний келишпөөчүлүктүн айынан бет карашпай калган учур күндөн күнгө күчөп баратат. Биз кыргыз эли, кылымдарды карыткан байыркы кыргыз эли, ошол бир топ кылымдан бери эле ислам динин тутуп, бирок ислам динин тутканда азыркы исламчылардай эмес, Ханафи мазхаб жолунда 5 баал намазын окуп эле, кыпкыргызча кийинип эле, жакшынакай кылып эле Куран окуп, орозосун кармап, башка нерселерин жасап ушинтип келбедикпи? Биз ошол заманды көрүп чоңойбодукпу? Ал замандын бир гана жаман айыптуу, азыркы молдолордун тили менен айтканда абдан туура эмес жери булар массалык түрдө арак ичүү болчу. Ошол арак ичүүдөн башкасын айтсак, адамдар азыркыга караганда алда канча адептүү, ыймандуу, боорукер, азыркы күнгө караганда адеби жогору турат эле. Азыр мечитке көбөйгөнү менен, баарыбыз намаз окуганыбыз менен, массалык түрдө умурага, ажылыкка барганыбыз менен элдин ыйманы, адеби ошол 20-30 жыл мурунку заманга караганда начар болуп кетти деп айтам. Ошол кезде билесиздер, үйлөрдө дуал жок. Баардык үйлөр ачык. Кимдин үйүнө кирип чай ичем десең кел деп чай берер эле. Кимдир бирөөдө бир мукташтык болуп калса, үй салса, башка кылса, чогулуп барып жардам берер элек. Бирөөдүн малы коробуңа адашып кирип кетсе, аны байлап коюп, киргизип коюп короого, бул кимдики эле деп айттырар элек. Мына ушундай жакшы күндөр болчу. Эгер бирөө аш той берип калса, тегерек чекедеги үйлөр жабыла, келген коногун кошо тозушуп, самоорун, идиш аяк чараларын, казанын көтөрүп барып, отунуна чейин берип, керек болсо кол кабыш кылчу эле. Үйүнө батпаган конокторду өзүнүн үйүнө алып кетип, коноктоп жаткызып узатар эле. Ушул нерсе азыр барбы? Булар жок. Ошондо азыр тескерисинче баардыгы эсеп менен, акча менен, башка менен болуп калды. Мына диний агымдар көбөйүп кеткен артында кыздарыбыз көрүнгөн кийимди кийип, капкара кийим кийип, паранжы жамынып, шалбыраган бирдемелерди кийип, ушундай кылып кебетесин өзгөрттү. Ал эми балдарыбыз болсо 20-30 жашында эле бети башы көрүнбөгөн сакалчан болуп, Пакистандын узун көйнөктөрүн юбкачан болуп, кыргыз элине жат болгон нерселер болуп кетти. Эмне десең эле сүннөт дейт. Сүннөт деп мындай нерсени айтпайт. Сүннөт деп ошол ысык өлкөлөргө туура келген кийимди айтат. Кыргызстанга сен кечке чейин машина айдап жүрсөң, же талаада бир кетмен чаап атсаң, же кой жайып жүрсөң, дегбирда ишканада иштеп атсаң, же кыш күйүп атсаң, же курулушта дубал уруп, шубак шыбап атсаң, ушул сүннөт кийимдериң ылайыктуубу айнанайын? Ал сүннөт кийим деген эчтеме кылбаган, эшигинин астында кум чөлдө үйүнө бекинип отурган, тесмесин кармап алып, кечке бекерчилик менен күн өткөргөн арабтарга мүмкүн ылайык чыгар. Бизге окшогон таңдан кечке далбастап жүргөн адамдарга ушул ылайыкпы? Эми жана капкара узун көйнөк кийип алып шалбыраган кыз келиндер маршрутка, автобуска түшкөндө карасаңыздар, чыгып баратканда тепкичтен ошонун этеги менен кирдин баарын шыпырып түшөт, түшүп баратканда шыпырып түшөт. Ушулардын баары канчалык ылайыктуу? Мындай өзүңүздөр жөнөкөй эле ачуу келтирбей ой жүгүртүңүздөрчү. Ушул нерселерди айтып койсо эле сөгүп сагып эле жатып каласыздар. Чыныгы мусулман, чыныгы дин адамы, чыныгы таксир бирөөгө акарат келтирбейт, жаман айтпайт, чыдамкай болот, сабырдуу болот. Биз азыркы таксырлар менен ошол
дабатчылардан бул сапатты көрбөйбүз. Чанда болбосо мен көрбөйм мисалы. Ошондуктан урматтуу кыргыз тууганым, баардыгыбыз дин дейбиз, баардыгыбыз Кудай дейбиз. Намаз окуганыбызда, окубаганыбызда, мечитке барганыбызда, барбаганыбызда Кудай дейбиз. Кеп сени сырткы кебетеңди өзгөрткөндүгүндө эмес, кеп жан дүйнөңдүн толуктугунда, билимиңдин, түшүнүгүңдүн толуктугунда, адебиңдин молдугунда, ыйманыңдын бардыгында. Бул сырткы кебетени өзгөртүп койгон бул артисттиктин кереги жок. Мына мечиттер, медреселер көбөйдү. Элдин бардыгын ушу кыргыздын салтын жоготууга, кыргыздын адеп адаттарын, үрп адаттарын жоготууга ушундай максаттуу түрдө багытталган иш жүрүп атат. Мына азыркы күндө умурага массалык түрдө жума сайын Кыргызстандан бери жагы 500 адам кетет. Жума сайын. Ошолордун ар кимиси 1200, 1300 доллардан жоготкондо канча миллиарддаган акчаны элибиз жөндөн жөн эле ошол арабтарга апарып таштап келатат. Ошол акчага өзүбүздө көп нерселер жасасак болбойт беле? Ошол акчага кыйналып жашаган үйлөргө кийим кечек алып берсек болбойт беле? Un алып берсек болбойт беле? Башка бир нерсесине жардам берсек болбойт беле? Мал алып берип мунун улап окат тирилигин кыл десек болбойт беле? Жана бул 1000 эсе сооп болмокко Кудай алдында. Кудай ошону жакшырмакка. Кайдагы чөлгө барып арабтарга сыйынып келбей, арабтын тоо ташына барып сыйынып келбей. Ал эми өзүбүздүн кыргыздын чоң ата бабаларынын башына барсаң, тоо ташка сыйынып атасың, теңирчи деп айыптайт. Айнанайым Кудай, кыргыз жаратуучуну теңир деп айткан. Бул теңир деген Кудайдын 100 аты бар, 1000 аты бар деген бир аты. Нукура кыргыздар жаратуучуну, Богту, Кудайды теңир деп айткан. Анткени Кудай деген фарс тилинен келген сөз. Аллах деген арабтын сөзү, а кыргызча жаратуучу теңир деп айтылат. Ак менен караны теңдеген, жаман менен жакшыны теңдеген нерсени теңир дейт. Ошон үчүн теңирим жалгасын, теңирим колдосун деген. Анан теңирчи деген бул маңкурт, бул кыргыз эмес адамдарга мен таң калам, бул ушинтип теңирчи деп сүйлөгөндөрүнө. Бул сени ата бабаң колдонуп жүргөн сөз. Бул азыркы айтып аткан эле Кудай, ошонун кыргызча айтылышы. Мына ошого маани беришибиз керек. Мына дааваттар көбөйүп кетти. Үйүнөн качып кеткен, кыларга жумушу жок, бирдеке болгон баары эле самсалап дааватта жүрөт. Эми даават дегенди жакшынакай кийинип алып, жакшынакай бир илим билимдүү адамдар, чыныгы диндин, чыныгы Курандын каада салтты, адепти, ыймандуулукту сүйлөп үйрөтсө жакшы болот эле. Жок, зомби кылып эле кыргыздын мунусу туура эмес, анысы туура эмес, ширик, тозок, бейиш ушуну эле айта берет да, элибизди зомби кылып коюп атат. Мунун баары туура эмес. Мечит менен медреселер эмне иш кылып атат? Ошо медреселер элди бир жакшы жака үндөп атабы? Өкмөт текшериш керек, жарабаганын баарын жабыш керек. Медресе, мечитте атайын билими бар, нарктуулукту, салттуулукту сактаган, турган турпаты кыргыз болгон адамдар иш жүргүзүш керек. Аны араб кылганга үгүттөбөш керек, ал туура эмес. Мына Пакистандын кийимин кийип алды эркектерибиз. Узун шалбыраган көйнөктү кийип алды, юбкаларын кийип алды. Пакистандын студенттерин көрүп атпайсызбы, көчөдө жүрөт. Ушул силер сүннөт деп кийген кийимди кийип жүрөт. Алардын өзүнүн географиялык, климаттык шартына ылайыкталган эле кийим. Негизи ислам дининин атайын формасы кийим жок. Бул илгерки баягы окуучулар мектепте кийген пионердик форма эмес да. Ушундай кийиш керек деген. Сүннөт дейсиңер, бирдеме десилер. Сүннөт деген бул тууруу, орусча айтканда подражание. Кааласаң ошондой кыл туура. Бул милдеттүү эмес. Ушуну түшүнсөңөр болот, айнанайымдар. Анан каада салтка каршы. Мына ушул дааваттардын бардыгына кыргыздын каада салтына каршы сөздөр айтылат. Бардыгы эле туура эмес. Бардыгы эле мындай эмес. Туулган күндү белгилеген туура эмес. Жаңы жылды тоскон туура эмес. Ноорус майрамын туураган туура эмес. Эки гана майрам бар экен. Бул айт майрам, Курман айт. Бул арабтар үчүн. Майрамды эмне үчүн? Эмне үчүн өзүңдүн жакшылыгыңды, өзүңдүн ийгилигиңди жакын тууган туушкан санаалаштары менен чай ичип, көңүл ачып, бир белгилеп койсо, мунун эмнеси туура эмес? Мен таң калам ушул биздин адамдар ушундай болуп көргөнгө. Ошондуктан бул динди дагы өзүнүн нугу менен чыныгы Куранда жазылгандай кылып кармасак, ачыкча кетип калбасак, ушул диндин арты менен элибиздин салтын, адебин, ыйманын, үрп адатын жоголсок, келечекте биз улут болбой калабыз. Бул коркунуч бизде абдан опурталдуу болуп калды.
Yemek oş kağıda salıp turarız. Mına kelin alıp kış berүүдegi toylordu görüp otabız. Mından 20-30 yıl murunku özübüzdün bala çaktagı toylordu görüp hazır öte aşıkça. Dastorkonda koyulgan nerseler öte aşıkça, ısırapkorçuluk. Bul birinciden. Ekinçiden janağı tüштөн degen 6-7 çeyin koy söylet. Uşunun bardygy kesirlik. Bul maktangandyk, aşepke ketkendik. Жакшынакай дасторкон жайып, жакшы ыргүү, жакшы бата тилек сөздөр айтылып, баталып эле койсок болот го. Ал эми мынагы кыз узатуу, кыз берүүдеги кечке чейин кызды баланы тегерете şu кафе ресторанын ичинде бер жак 10 жолу жүгүнтөт. Мунун канчалык кереги бар? Улуу кишилерге, жалпы кайната кайненеге, элге бир жүгүнүп койсо болот. Анан эркек баланы жүгүнткөнү абдан туура эмес. Бул чекилик. Эркек бала башын ийкеп гана ыйбаа кылып, ушундай бир белги кылып коюш керек. Аял менен кошо эркек аялдай кылып жүгүнүп атат. Бул эркектин жүгүнткөнү, бул туура эмес. Илгери колго түшкөндө жүгүнчү эле, жүгүнү деп. Анан эми булар абдан туура эмес. Бул жүгүнүү деген ызаат, урмат кылып коюунун эле белгиси, башка аш жерде эчтеке деле жок. Ушундай жосунсуз жоруктар, ашепке кеткен нерселер болуп атат. Анан тойдун ичинде салтка туура келбеген жанагы тамадалар, ар кандай бир салтыбызга туура келбеген, иренжиткен бир оюндарды ойнотот. Бул таптакыр туура эмес. Ошол жерде кайнатасы, кайненеси, кайнагасы, келини, эжеси, жеңеси баардыгы отурат. Ушундай бир салтыбызга туура келбеген бир ыплас оюндарды ойнотот. Ошондуктан тамадалар дагы ушул жагына көңүл буруп, нарк боло турган, салт боло турган, адеп, үрп адат боло турган нерселерди гана жасаш керек. Ушундай бир ыплас оюндарды ойнотот, туруп барып ошол жерден ары баштан бир тарткың келет, эми айлаң жок отурасың да. Мына ушундай нерселерди алып салыш керек. Анан жаңы келген келиндер, ошо тойдо кыргыздарды билесиздер, бир жумага чейин келин көшөгөдөн чыкпай, жоолугун алдыга салып, бетин көргөзбөй, ызаат урмат кылчу эле. Ал эми биздин тойлордо келиндер жана орустун ак көйнөгүн кийип алып, жарым жылаңач төшү көрүнүп жүрөт, колтугун курсагынан бери көрүнүп жүргөн кийимдерди кийип алат. Бул дагы туура эмес. Ошондон келинге көз тиет, сөз тиет, турмуштан ажырашып атат, башка болуп атат. Ушунун баары салтыбызга өтө жат нерсе. Ошону деле орду менен кыргызча кийинтип эле жакшынакай кылып той кылса болбойбу? Эмне эле сөзсүз эле орустун жанагы аппак көйнөгүн кийип алыш керекпи? Аппак көйнөктү кыргызча деле тигип кийгизип койсо болот. Мына мындай нерселерибиз туура эмес болуп атат. Анан тойдогу каалоо тилектер. Ушу чыгып алып эле каалоо тилек эле өмүр баян башканы айтып эле ушул каалоо тилек айтканды элибиз үйрөнбөй койду. Эң негизгиси ошол тойду алып барып аткан, тойду башкарган тамадалар дагы, башкалар дагы эмки тостун кезеги баланча көрүлөт. Ай, тост деген арак ичип стакан кармап турган кишини айтат. Эмки тилекти, эмки сөздү баланчага айтылат деп сүйлөгөндү качан үйрөнөбүз, айнанайындар. Үйүнө барып калсаң деле сиз тоз айтып коюңуз дейт. Мына көрдүңүзбү? Ай, орустун кеткенине 30 жыл өттү, дагы эле тосту койбойбуз. Тоз эмес, тоз арак ичкен, стакан кармаган адамды айтат. Каалоо тилек айтып коюңуз деп айтат. Анан бата берүүнү билбейт. Бата берет десе эле кайдагы бир былжырап, бир өйдө төмөн сөздөрдү сүйлөп кетишет. Бата деген кыска, нуска, тарбиялуу, жакшы тилектер айтылыш керек. Мына ушундагы бир эске ала турган жагдай. Эми эң негизгиси сөөк коюу. Мына президенттин указы чыкты, башка болду. Мал союлбасын, башка союлбасын деп, мейли мал союлбасын, ашыкча чыгым болбосун, сөөк үйдөн өлүк узатып аткан адамга оорчулук келбесин деген мааниде жасалып атат. А бирок ысырапчылык кайда? Мына элдердин баары массалык түрдө умурага, ажыга барып атат. Бул эмне чыгым эмеспи? Мына азыр ороз айында миңдеген койлор союлуп атат. Күн сайын мына кафелер 100%, бардык кафелер 100% азыр кечинде бош эмес. Күнүгө бирөө кезек менен мал союп, башка кылып, сооп алат элек деп мал союп атат. Бул ысырапкорчулукка жатпайбы? Ошол 1 жыл бою кыргыздар тойго сойгонду 1 ай орозо деле союп коюп атат. Ар бир айылдарда, үйлөрдө, көчөлөрдө мына бул дагы ысырапкорчулук. Сөзсүз эле кой союш керекпи? Жөнөкөй эле шорпо манты кылып оозо ачырса болбойбу? Мына бул дагы, мына эртең орозо бүткөндө дагы массалык түрдө мал союлуп туруп таратылат. Мына бул дагы ысырапкорчулукка кирет. Анан ысырапкорчулук десе эле өлүп аткан ата энесине же бир башка жакын тууганына бир союп койгон малды ысырапчылык дейбиз. Түштөнтүүгө 6-7 кой сойсок ысырапчылык эмес. Тойго 2 жыл сойсок ысырапчылык эмес. Күнүгө ар кандай иш чара өткүзүп,
той томолок өткүзүп бир болор болбос 30 жаш 20 жаш анан баландай түгүндөй 1-класска барды, окууну бүттү деп аш той өткүзсөк ысырапкорчулук эмес. Өлгөн кишиге кеткен гана мал ошол дасторкон гана ысырапчылык болуп калабы? Өлгөн киши алып кетип аткан жок, аны тирүүлөр жеп атат. Мына ошондуктан өлгөн кишинин дагы өзүнүн урмат сыйы болуш керек. Ал экинчи ал адам жок. Ошол адамга көргөзүлө турган акыркы сый урмат. Ошол адамды ит жегөнбөй жакшынакай кылып, дасторкон жайып, келген конок, алыс жакындан келген жегжаттар ошол адам жөнүндө, ошол үй менен бала чакасы жөнүндө сүйлөп, ошонун өткөн кеткенин айтып, кеткенге эле бир шарт түзө турган дасторкон ал. Ада турган эчтеке жок. Ошол чыгымды деле келген жегжаттар кошумчасы менен келет. Ошол кошумча менен жабылат. Ал үй жанынан деле чыгарбайт аны чындап келгенде. Мына ошондуктан ушул эле нерсени айтып эле ушуну эле бетке кармап алдык. Бул деген сөз бардыгын алып келип арабчага, пакистанчага өткөрүп эле деген сөз. Өлүктү ошол замат коет. Болду, үйдө аңгырап өкүргөн да адам жок. Топтошуп турган адам жок. Баягы киши өлүп калды, ит жегөм салды. Болду. 2 сааттан кийин ал адам жөнүндө эчтеке жок. Ошондуктан бул нерсе дагы орду менен, ыгы менен албетте 2-3 жылкы союп, башка кылып той айландырып өрүш туура эмес, бирок жакшынакай, жөнөкөй, кымбат эмес, ашыкча чыгымы жок дасторкон жайып, ошол өлүктүн өзүн затын, өлүккө болгон акыркы урмат сыйды көрсөтүп койсо, бул ашыкча ысырапкорчулукка жатпайт. 5 баласы, 4 баласы туруп ошол ата энесин жакшынакай урмат сый менен узаткандын эмнеси ашыкча сый? Муну ким ашыкча сый деп тапты? Мен таң калам мен. Ошондуктан башка жерден үнөмдөйлүкчү, ушул өлгөн кишиден үнөмдөп эле койгулачы. Тирүү адамдардан үнөмдөгүлөчү. Өлгөн адамдын өзүнүн рызкысы менен кетет. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, динди кармаганда да акыл эс менен, баш отубуз менен берилип кетпей, илгерки ата бабалардын салтынан чыкпай, кыргыздын каада салтына зыян кылбагандай кылып кармасак туура болот. Ошондуктан келгиле, теңирчи, араб кул, орус кул, башка деп бөлүнбөй, кыргыз эли аз элбиз. Бири-бирибиз менен бычак кырды болуп кармашкандын кереги жок. Динди кармайсыңбы? Өз жолуң менен, башкаларга асылбай, башкаларды мажбурлабай, башкаларды кырмабай, өзүң үчүн кармай бер. Карманбаган адамдар, карманган адамдарга силерде тийишпегиле. Ал ошого жагабы, ошондой кыла берсин. Капкара чүмкөнүп жүргөн жагабы, чүмкөнүп жүрсүн тердеп бурдап. Ошондуктан бири-бирибизге акарат келтирбей, кимибиз кандай амал кылабыз, бирок башкаларды кыйнап, мажбурлап, зордобой иш кылышыбыз керек. Кел, кыргыз тууганым, көзүңдү ачып, ушул жолду туура кармансак жакшы болот эле. Өз элиңди, өз тилиңди, өз жериңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагындей сакта. Ал сенин келечегиң, ал сенин ичер сууң, ал сенин балдарыңдын келечеги. Мына ушуну кармансак, урматтуу кыргыз тууганым.